Бирөөгө алтын кен керек, бирөөнө мансап жер керек. Мекенин сүйгөн уулдарга мээримдүү кыргыз эл керек. Нарын округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Жунусов Мелисбек 1979 жылы карапайым үй бүлөдө жарык дүйнөгө келген. Атасы жөнөкөй комбайнчы болуп, апасы мектепте ашпозчу болуп эмгектенип, 6 уул, 2 кызды тарбиялап өстүрүшкөн. Үй бүлөнүн эң кенжеси болсо дагы Мелисбек Жунусов жаштайынан зирек, билимге умтулган бала болгон. 86 жылы ошо Мелис Жунусовду 1-класска кабыл алып, ошо 1-класстан 4-класска чейин окуттум. Мелис ошол окуу учурунда аябай мутрайган, ошондой эле татынакай, анан бою кичирээк жашынакай бала болчу, такай күлүп турчу мүнөзү. Анан мен эмне тапшырма берсем, ошо 1-класстан баштап эле ошону аябай аткарганга аракеттенип, китеп окуу куралдарын аябай таза кармачу, аябай так жүрчү, жанындагы жолдош балдарына ошондой эле жардам бергенге аябай аракеттенчү да. Жанында отурган бала, баягы мугалимдер бир жакшы окуган окуучуну бир начар окуган окуучуга кошуп отургузуп коебуз да, ошондо жанында отурган окуучуга аябай жардам берчү. Мен ушунчалык ыраазы болчумун да. Мелис минтип кой десең, ошону так аткарып, ошонун жанынан чыкпай. Кээ бир окуучулар бар да, эме кылып, аткарганыңды, айтканыңды аткарбай, жанындагы отурган баланы кичине ал жаман окуйт деген сыяктуу болуп, Мелисте андай сапат жок болчу да, ошондой эле. Ошо жанында отурган балага аябай жардам бергенге аракет кылчу. Анан тыпырайып, таза келчү мектепке, ак көйнөк костюм болчу да ал кезде. Ошол ак көйнөк костюму жап-жаңы ойдон эле турчу да, чото кирдеч эмес ошо кийимдери. Ага дагы мен өзүмчө сын көз менен карап, кээ бир балдар кирдеп келсе, Мелистин кийими эмне кирдебейт деп, мындай ойго кетип калчумун да. Анан өзү баягы орус мектепке кыргыз эле эмеден келди да, бирок бат эле тилди үйрөнүп кетти да, орусчага тилдери бат келип, бат эле түшүнүп, ушундай жакшы аракет кылып. Ошентип 4-класска чейин мен окуттум, жакшы окуду аябай. Мен угушума караганда ошо көп кишилерге жардам берет экен, материальный дагы, моральный дагы. Чындыгына Мелисбек Жунусов элдин камын ойлогон эл адамы. Бул сөзгө анын буга чейин эл үчүн кылган жакшы иштери себеп болот. Мисалга алганда, Мелисбек Жунусов айыл жаштарынын көңүлүн спортко буруу максатында жаштарга кичи футбол аянтчасын куруп берген. Андан тышкары ат башы айылынын борборунда жайгашкан жеңиш аянтын реконструкциялоо иштерин колго алып, COVID-19 илдети менен күрөшүү учурунда кичи мекенине 500 000 сомдон ашуун жардам көрсөтүп, жетишсиз болгон дары-дармектерди алып келип турган. Жергиликтүү казынага жеке ишкер катары 5 миллион сом салык төккөн. Мелисбек Жунусовдун мындан башка дагы эл оозунда айтылып жүргөн жакшы иштери арбын. Эми бизде ушу ат баш районунда негизи 2-3 мындай болгон поля болуш керек болчу. Анан полябыз жок жүрсөк, мына ушу Мелис Жунусов деген ушул ат башынын кулуну өзү ушул келип ошо былтыр ушу салып берем деп өзүнүн сөзүн берди эле. Мына ошо сөзүнө туруп, мына быйыл жайлай өзү келип, ошо өзү кошо күрөк кармап, ошо өзүнүн достору менен 79 балдары менен мына ушу полябыз татынакай салып берди. Мына эми Кудай буйрса ошо полябызда жаш балдар ойноп атышат, мына ишке кирди. Буйрса жакшы. Ошо ат башынын элинин атынан ушул Мелиске ыраазычылык билдирем. Мелис дагы бул эле поля эмес, дагы мен билгенден өйдү жакка дагы поляга жардам берди. Андан сырткары бул база жакта дагы бир поляга жардам берди. Ошо Мелисте болгон ушу биздин ат башынын кулундары көп чыгып турсун дейбиз. Андан сырткары биздин ушу көп эле аттуу баштуу агаларыбыз бар. Ага кишилерди эле салып беребиз деп ушу сала албай келишкен. Анан ушу Мелис ушуну өзү баш болуп ушул жерде туруп ушу поляны салып берди. Ушу Мелиске чоң ыраазычылык билдирип, ушу ат башынын элинин атынан. Ассаламу алейкум, кадырман калк. Мелис тууралуу айтсам, мисалы үчүн Мелис биздин инибиз болуп калат. Бир мектепте чогуу окуганбыз, кичинекейинен эле. Өзү аябай тырышчак, сөзүнө турган, убадасына бекем турган инилерибизден болчу. Аракет эмне жасайбыз, ошону жасап, көп ийгиликтерге жетишип эле бала кезинен. Анан ошо угуп жүрөбүз. Мелистин ушу кылган
жакшы иштери аябай көп. Маны санап отурсак аябай көп да. Четинен айтсак, спорт тарабында деле кичи спорт айнтчаларын салып берип, ат башы жергесине. Андан сырткары Ат башы районунун акимчиликтин астында ушул Жеңиш парк сквер өзүнүн каражаты менен салып берип, ат башын ушу көркүн ачып, жакшы бир иштерди жасап жүрөт. Ошол артынан мына ат башыга көрк берип, өзүңүздөр көрүп турасыздар, монда сквер парк жакшы иштери бар. Андан сырткары жеке ишкер катары өзүнүн салыктарын түз төлөп, жакшы төлөп жүргөн азамат катары тааныйбыз. Ушул кылган иштердин артынан быйыл айыл өкмөттүн ат башынын ардактуу атуулу деген намын алды. Дагы көп ийгиликтерди каалайбыз инибизге. Ушундай ийгиликтерге көп жетишип жүрө берсин. Анан ушу жогорку кеңешке депутаттыкка аттанып атыптыр дейт. Ошонун себебинен да биз жөн калбай ушул инибизге бир жакшы ийгилик каалап кетелик дедик. Өзүбүздүн атуулдук милдетибизди аткарып, келечекте ийгилик каалайбыз. Ошо депутат болуп өтүп кетишине тилектешпиз. Баарыбыз ат башы эли, мен ойлойм, баарыбыз ат башы эли колдойбуз да. Тикебизден тик туруп, ушу мелисти колдоп беребиз. Мелисбек Жунусов өзү карапайым үй бүлөдө өскөндүктөн элет жашоосунун түйшүгүн жакшы түшүнөт. Ошондуктан программасына Нарын округундагы ар бир айылдын көйгөйүн калтырбай кошуп, ал маселелерди чечүү жолдорун дагы иштеп чыгууда. Албетте көпчүлүк айылдарда таза суу маселеси, айыл чарба, айыл аралык жолдор, энергетикадагы көйгөйлөр түйшүк жаратып келет. Жунусов Мелисбек айткан сөзүнө бекем, ишине так адам. Кудай буйруп жогорку кеңешке эл өкүлү болуп барып калса, ар бир айылдын көйгөйүн көтөрүп чыгып, чечүүгө мүмкүнчүлүктөр жаралат. Урматтуу теңир толук бир туугандар. Мен Жунусов Мелисбек. Жогорку кеңешке Нарын округунан бир мандатты шайлоодо талапкермин. Жаңыланууга мезгил келди. Биз көп жылдар чечилбей келген маселелерди чечүүгө чын дилим менен, ак ниетим менен элиме кызмат кылууга шайлоого талапкер катары аттанып баратам. Урматтуу теңир толук туугандар, 28 ноябрь күнү шайлоого келип 5 номер Жунусов Мелисбек деп добуш берип коюңуздарды суранам. Сиздерди мага берген добушуңуздар мен үчүн аманат. Жарышка түшүп жаткан айылдын азамат уулуна 81 жаштагы Советтер Союзунун эмгек баатыры Мамбетакунов Орозакун ата батасын берди. Кантсе дагы каарылардын батасын алуу эр жигиттин милдети эмеспи? Расул уулу Мелисти көп жылдан бери таанып жүрөм. Бул бала депутаттык ишке киришип аткан экен. Ошол ак жол болсун ошол балага. Ömrüne bereke olsun, rızkesi de berekeli olsun. Gelecekte şunu akçola açılıp el için iştegen iman duvarlardan olsun, ömrüne bereke olsun. Amin.